Sen mıhtısın, sen kıyınsın, asmanda yıldızlardı sanaysın. Sen mıhtısın, akıllısın demek, senin kolundan emi barı gelir. Sen kitaptın barınca tav olsan gerek, balkim anı atenen de bilemek. Mıhtısın, sen mıhtısın. Mıhtısın, sen mıhtısın. Mıhtısın. Mıhtısın, sen mıhtısın. Mıhtısın, sen mıhtısın. Sen mıhtısın. Жаңы жылдык белектерди чыдамсыздык менен күткөн кичинекей бөбөктөрүм жана эң мээримдүү, эң акылдуу ата-энелер, чоң ата, чоң апалар, жаңы тилек, жаңы максаттар менен күткөн жаңы жылыбыз куттуу болсун. 4 мезгилдин эркеси, тентеги, кыш мезгилиндеги кызыктуу майрам жаңы жыл баарыбызга бакыт, кубаныч, ийгилик алып келсин. Ушул жыл биздин кичинекей бөбөктөрүбүз үчүн ушунчалык сонун жылдардан болсун. Эч ким капа болбосун, эч ким ыйлабасын. Ар дайым мыктылардын мыктысы болгула. Эмесе сен мыктысың долбоорунун жаңы жылдык чыгарылышын биз баштайбыз. Сен мыктысың долбоору аркылуу элге таанылып, элдин сүймөнчүлүгүнө айланган катышуучуларыбыз бүгүн кайрадан студияда. Тили таттуу ак кемедеги Нургазыны эске салган кичинекей катышуучубуз Абдукахаров Абдуллахты ортого чакырабыз. Кол чабуулар болсун достор. Assalamu alaikum. Мен айыз аталардын чоңун көргөм, бирок эң кичинекейин бүгүн көрүп атам. Биринчи кел көтөрүшүп коеюн буну. Охо. Өзүңөн да баштыгың чоңго. Кандайсың, Абдулла? Жакшымын. Эми Аяз ата белек алып келет. Бул баштыкта эмне бар? Аяз атага деген эме. Ырларды айтып бериш керек да. Мен ыр айтып берсем, сен мага белек бересиңби? Жаңы жыл келди, жаш балбан кайраттанган, шаттанган, лыжа байлап бутуна узак сапар аттанган. Було? Охо, биздин Аяз атабыз. Вау, бул эмне? Охо. Охо. Мынаки Аяз атанын мага белеги. Өрүк. Пурут бар экен. Мен абдан кубанычтамын бул белектерге. Чын айтсам, ушу жаңы жылда биринчи жолу белек алып атам. Сен мыктысың долбооруна катышпадың беле бизге келип? Аябай сонун чыккан ошол чыгарылышчы. Анан Баткенге барганда эмне деди элдер? Сонун Абдулла куттуктайм деди. Сумканы көтөрүп атасыңбы? Жок, оны мектепке барганда көтөрөм. Кат койдуңбу? Сон. Бизге буга чейин конок болуп абдан сонун өнөрүн көргөзгөн кичинекей Абдуллахтын видеосун биз экрандан коюп берели. Бирге көрөбүз анда. Ата, китеп калмаба сүйүнсөтү. Сүйүнбөгөндөчү балам. Апам дагы, Беки жим да, Гүлжаман эжекем да, Орозлабам да, ба сүйүнсөтү. Сүйүнсүн. Мындайдалар кайдан көрдү дейсиң балам? Ата, эмне үчүн мотор сатам бизге келбей? Колу бошобой жүрөт го. Кеме айдаган менен токой кайтарган бирдей эмес да балам. Абдуллах, сен бүгүн бизге эмне даярдап келдиң? Ырдайсың манда? Кеттик, биз кол чаап коелук. Эшке чыксам кактап. Мына ап. Кар калыңдап салыптыр. Карасаңар кызыктай, кара күчүк мышыктар арапка кол калыптыр. Бакчабызда бак аппак, балатыларда аппак.
ышкыр коян кылып салыптыр ай кичинесиңдер мени. Тоголонуп топпой топпой тоңобуз деп коркпой коркпой чоңдор тез басышат. Алар кайда жашашат жалалабыз дешетко жылгаяктан качышат жылгаяктан качышат. Кардан жасап мамалак коро күчүк копунуз капысынан качырды катталынан жыгылып карга башы тыгылып айкайра бизден жашынды. Тоголонуп топтой топтой тоңобуз деп коркпой коркпой чоңдор тез басышат. Алар кайда шашышат жыгылабыз дешетко жылгаяктан качышат жылгаяктан качышат. Тоголонуп топтой топтой тоңобуз деп коркпой коркпой чоңдор тез басышат. Алар кайда шашышат жыгылабыз дешетко жылгаяктан качышат жылгаяктан качышат. Тоголонуп топтой тоголонуп топтой тоголонуп топтой тоголонуп Вау, баракелди, кол чабуулар болсун достор, караңыздарчы. Чыныгы Аяз ата каякта жашайт? Токойлордо суук жерлерде жасайт. Аяз атага жолугуп калсаң эмне сурайсың? Досторума биринчиси досторума жыйгынчык, экинчиси досторума сен мыксыңга барсың, үчүнчүсү мен чоң болуп бен балыштым. Досторуна жык белек сурайт экен да? Жык деген сөз бул көп дегенди билгизет. Экинчиси досторун сен мыктысыңга алып келип чыгаргысы келет экен. Канча досуң бар? Жык. Жыкпы? Карачы, жык коноктор отурушат могул жакта. Бизди жык элдер көрүп атат экран аркасында. Жык элдер, жаңы жылыңыздар менен. Өзүң чоңойгондо ким болосуң? Президент. Президент? Жана эле айтып койдуң, кичине түзүрөөк отурмак экен. Сен менен көп тамашалашпай, кайра жык деп сени айтпайт болчумун да. Абдуллах бизге жаңы жылдык сонун жомок айтып берет. Балдар, барыңар экранга жакыныраак келгиле. Илгери өткөн заманда жаңычылардан өз убагында келүүчү экен. Бир жылы шаарга жаңы жыл келбей калыптыр. Анын себеби Унарадагы эң бийик сырдуу сауыт токтоп калыптыр. Шаарда Айдар аттуу бирок акылдуу жаңы жылды өзгөчө күтөт турган бала бар экен. Бу кабарды Айдар уккандан кийин аракет кылып көрөнчү деп узун тепкичтерден Мунарага жетиптир. Энди саатты оңдойн деп атса, балага саат сүйлөптүр. Мен бузулган жокмун, тилим да сынган жок. Адамдар бири-бириге жакшылык кылбай жамандык кылыштат деп айтыптыр. Дагы саут бала үндөп паска түшүп, дагы жакшы иштерди кыла баштаптыр. Жолдон өтө албай турган чоң апага жардам бериптир. Жолда ыйлап турган баланы соротуптур. Үйгө барып апасына жардам бериптир. Сүйүктүү ойунчугун досу менен бөлүшүптүр. Бардыгы адамдар Айдарды көрүп, секин жакшылык кылып баштайт. Бардык адамдарды сырсагыт көрүп, секин чык деп
12 tang болуп, 12'de asmandan appak kar жауып, жаңы жыл келе шаарга. Вау. Баткенден белек ала келген болсоң, Аяз ата сага сен мыктысың долбоордун сахнасынан ушул белекти тапшырат. Кабыл алып кой. Рахмат сизге, Аяз ата. Достор, ал эми биз болсо кичинекей таттуу бөбөгүм Абдуллахты кол чабуулар менен узатабыз. 80-жылдардын аягы, 90-жылдардагы хит ырларды эске салган биздин кичинекей коногубуз, ырчы коногубуз сиздердин кол чабыңыздар менен Кыдыкбеков Разакты ортого чакырабыз. Тосуп алалы. Разак досум, кандайсың? Жакшыбы, ден соолугуң жакшыбы? Кош келдиң. Охо, көптөн бери көрүшөлө экенбиз. Биздин бир жолку эфирибизге келгенсиң, абдан сонун ырларды ырдап бергенсиң. Көрөрмандардын эсинде калгансың, көрүүчүлөрүбүздүн. Сен мыктысың долбоору сага эмнеси менен жакты? Ырдап, мындай студиясы. Кооз ичи, сумканы көтөрүп атасыңбы? Ооба. Китептердин баарын окуп бүттүңбү же алып барып текчеге коюп койдуңбу жөн эле тизип? Тизип коюм. Тизип койдуң. Качан окуйсуң? 4-класста окуйм. 4-класста. Азыр канчанчы класс элең? 2-чи. Негизи чыныгы Аяз ата барбы? Ооба. Каякта? Северный полюста. Биякта жокпу? Жок. Разак, сен буга чейинки катышкан видеоңду азыр экрандан көрүп алалы. Биз болсо ошол видеонун эң кызыктуу жерин кезип, азыр көрүүчүлөрүбүзгө жана теле көрүүчүлөрүбүзгө жана сага көрсөтөбүз. Даярсыңбы? Анда экранга карайлы. Беттин орку нур менен ай белдин көркө кур менен, бистигон сулуу мөлмөлүм ай белгилүү болсун нур менен, бистигон сулуу мөлмөлүм ай белгилүү болсун нур менен. Жетишпей калып атам, тапканга дагы, айтканга да жетишпей калып атам го мен сага. Мен бассам болмок. Дарите женщина цветы, без повода и без причины. Ведь нам говорить надо, чтобы вы счастливой. Достор, биздин жаңы жылдык берүүбүзгө мыктылардын мыктысы, сонун ырдаган Разак деген досум келип менин жанымда маек куруп отурган кези. Бизди көрүп аткан көрүүчүлөрүбүзгө арнап бир ырдап койбойсуңбу? Бүгүн майрам го, сонун жаңы жыл болуп атат. Ушул жерден отуруп алып эле. Кичине балатаны ырдап берейин. Кичине балатаны? Болот. Кичине балаты үшүдү кышта, токойдон ап келди калтырбай тышка. Канча бир оюнчу коздоп байладык, алтында топ бурчак пряник канадык. Ой, азамат. Чечкен кызың барбы? Жок, Баягы эфирден кийин пайда болгон жок. Кыздар кат жазып, Разак дегендер. жок. Чоңойгондо кандай кыз тандайт? Тамак тастасагын, Дагы тамак жасаса эле болду. көп акча алган. Көп акча тапканбы? Жаңы жыл менен биздин досторду куттуктап кой анда. Мама, атама, бир туугандарыма, энем чоң атама, татама болду. Болду, Анан бизди көрүп аткан баардык кичинекей досторго жаңы жылыңар менен куттуктайбыз. Анда Разактан сиздерге жана баарыбызга жаңы жылдык өзгөчө ыр белек болсун. Кабыл алыңыздар.
Достор, биз болсо эң таланттуу сүйкүмдүү коногубуз Кыдыкбеков Разакка белек тапшыралы. Аяз атаны ортого чакырабыз анда. Разак бүгүн бизге өзгөчө 90-жылдардын хитин аткарып берди. Мынакей. Рахмат сизге. Разакка кол чабуулар болсун. Биз болсо Разак досубузду узатабыз дагы. Кийинки дагы бир таланттуу досубузду чакырабыз. Ана эмесе Разак мындай чыгабыз. Бүгүн биздин студиябызда майы кызматкерлери дагы бар. Өлкөбүздүн эң кичинекей жол инспекторлору Элхан жана Нурел келатат. Тосуп алалы достор. Ассаламу алейкум жолдош инспекторлар. Алексагам. Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Жакшы. Жакшы келип алдыңарбы? Жакшы. Бүгүн силерде иш аябай катуу жүрүп атат, Эл көп, жолдо унаалар көп, тыгындар башталды. Кандай болуп атат анан жумушуңар? Эме жакшы. Жакшыбы? Азыр бүгүн майрам күнү жол эрежесин бузгандарды эми кой майрамда деп коюп койсо болобу? Болбойт. Элхан сен кандай ойлойсуң? Майрам болсочу, макул кой берсе болот. Майрамга кетет да, например. Негиз чыныгы Аяз ата барбы, жашоодо жокпу? Жок да. Жоле жомоктордон чыгып атат жоле. Анан кампеле адамды кийинип алышат Аяз атанын кийими. Азыр анда экранга көңүл буралы. Туята. Салам алейкум. Кандайсыздар, байкелер, жакшысыздарбы? Мына жол белгини билесизби? Бул жол белгиби? Бул деген эме да? Пешеход да. Пешеход? Жок, мына түзгө этип туруп чыгаач, оңго бурган жол. Кечирип койгулачы, просто кечирип эле кой берип койгулачы мени. Жок. Бул алып кет. Шчан. Алып кет. Алып кет. Кайка? Басың буяка. Кайка бартабыз, байке? Камачу жакка. Мен да камайсыңарбы? Ооба. Чоңойгондо инспектор болосуңар да? Же ойлор өзгөрүп кеттиби? Мен милиция болом. Министр милициябы? Охо, сенчи? Мен поста полиция, анан президент. Планшетте эмне кылдыңар экөөң ортон? Мен яктанчы дуалинг ойнотом да, ачы английский же башка языкта окуган жакта. Видео оюндарды ойнотом дагы. Тек гана оюнга эмес, жакшы жакка да колдонуп атсыңар да экөөң ортон. Играны ойнотабыз. Бир жаңы жылга бир элдерди кичине куттуктап, бир ыр бий бир нерсе барбы? Аяз ата келиңиз, колуңузду бериңиз, жаңы жылды куттуктап, белектеден бериңиз. Ой, азамат. Элхан? Ишенемин жомоко, сөзсүз баам конокко, майла мен багын, куттуктаймын ырдаймын. Ой, азаматтар. Мыктылар. Мен экзаменге даярданып берейин азыр. Мен биздин жолдош инспекторлорго экзамен тапшырам. Жакшы өтүп кетсе экен эми. Силер да колдоп койгула достор, көрүүчүлөр. Тык. Чык. Саламатсыздар, уруксатпы? Мен силерге экзамен бергенде келдим. Мына, бул неден белги? Дароо элеби? Булбу? Бул башы кыйшайып калган бак эмеспи? Жок, бул развалот. Бурулуу. Бул не белги? Бул болсо, бул деген бул эме да. Бул күн тиет, эшикке чыкпагыла, башыңарга күн өтүп кетет деген. Ошолбу? Бул тегез эмес жол. Бул неден белги? Бул белгиби? Машинанын бир дөңгөлөгү түшүп калган эмес беле? Жок, опасная обочина. Бул не? Бул болсо неме, кызыл машинелерден ашпаш керек деген белгиси. Ошолбу?
Жоқ, аш өтүүгө тыйым салынат. Бул болсо бул жолдо 3 машинеден ашык айдаганга болбойт. Жоқ, заторда пробка жок. Пробка. Пробка эмес беле? Ооба. Мынаучу. Бул велосипед? Ал велосипедтин жолун кесөтү. Бул муну мен билем. Айтайынбы? Ооба. Бул кара кийимчен адамдар бул жерден басканга болбойт деген. Жоқ, жол адамдар өтүүчү жолдо. Ногу мына ногу жерде адам өткөнгө болбойт, например, дорога, велосипедный или машина. Эмне? Булбу? Бул эки көчө экен, бирөөсү кышык көчө, түз көчөдөн айдады. Жоқ, андай эмес. Жолдойдун тарышы. Жолдун тарып кетиши. Ооба, мынтип неме жөн эле чоң болуп жол кетет да, бирөөсү тарып кетет. Бул эмнеден белги? Бул болсо болбойт деген белги. Жоқ, машинага келгенге болбойт. Урматтуу инспекторлор, ошондо мен эмне болдум айткылачы, экзаменден өттүмбү, өтпөй калдымбы? Өтө элексиз. Бүгүн эми майрам экен. Бүгүн майрамда үчөөбүз кечке сүйлөшүп отура берсек да болбой калат экен. Ошон үчүн майрамга урматтуу жолдош инспекторлор, сиздер үчүн даярдап койгон белегибиз бар. Ошо белекти берип мен кете берейин, Ооба. Макулбу? Кана биздин көрүүчүлөрүбүз кол чаап койсунчу. Инспекторлор келгиле ортого чыккыла. Таштайдын кулаш экен. Кыргызстандагы эң кичинекей майы кызматкерлерине жаңы жылдык белектерди тапшыралы Элхан жана Нурелге Аяз атабыз белегин алып чыгып тапшырып берип койсун. Биз кол чаап туралы гана. Мыктысың, сен мыктысың. Нурел, Элхан, кармагыла. Рахмат сизге, Аяз ата. Урматтуу достор, ардактуу көрүүчүлөр, биз болсо жаңы жылдык өзгөчө майрамдык эфирибиз уланып жаткан кези. Кеттик анда. Жаңы жылды кайсы өлкө кандай майрамдайт? Жаңы жыл майрамы боюнча кичинекей эксперт буга чейин курт кумурскаларды изилдеген Шаршембекова Рахиманы ортого чакырабыз. Тосуп алалы. Кандайсың, Рахима? Жакшысыңбы? Мен сени тааныдым. Кош кел. Сен азамат кызсың. Мурдагы келгенде дагы тыпылдап абдан сонун сүйлөп бергенсиң. Рахима, буга чейинки сен бизге конок болуп келгенден видео бар. Бизде эң кызыктуу жерин кесип даярдап койгонбуз. Анан биринчи видеону көрөлү, андан кийин биз улантабыз, Даярсыңбы? Бештер. Тык. Саламатсызбы, Рухима? Мен сиздин музейиңизге келип калдым. Саякатка. Мага эмнелер тууралуу айтып бересиз? Курт кумурскалары тууралуу. Бүгүн бизге күндө кездешө берген тажал чымын жөнүндө баштадык. Чымындын көздөрү чоң жана алдын ар бери бызылдаганын үнү бул деген алдын тажал болгон үчүн. Демек, чымындын мындай үнү бизге деп эле мындай жай угулат го, өздөрүнө кыйкырып аткандай угулат экен да. Бул чымын алдын гиравасы бар жерлер жакшы. Тутам ар бери сасы берет го гиравачы. Ушул жерде жакшы. Жаман жагы болсо ар бери басып учуп, боксактар басып келет го немен абозор. Ушул жаныбарлардын кылын жет го. Ушуларды басат дейм ал. Анан биздин тамагыбызга туруп, ар кандай ооруларды алып келе болот бизге. Бул майрам сага эмнеси менен жагат? Эми жакындарыбыз менен болобуз, туугандарыбыз менен бул майрамда биз деген баарыбыз жакшы маанай менен болобуз, бири-бирибизге белек тартуулайбыз. Өткөн жыл жыйынтыкты эстейбиз, муну кылдык, тигини кылдык деп. Бул өтүп бараткан эски жыл сага кандай ийгиликтерди алып келди? Бираздан диплом, грамота алдым. Ошондо быйылкы жылда сенде бир диплом,
бир грамота, анан бир планшет, бир сумка, анан 5-6 китеп, анан эң башкысы сен мыктысың кубогу бар экен да. Демек быйылкы жыл сен үчүн укмуштуудай жыл болуптур да. Келаткан жылдагы сага көп ийгиликтерди алып келген жылдардан болсун. Бир гана сага эле эмес, бизди көрүп аткан, бизди дайыма калтырбай көргөн жалпы көрүүчүлөргө, досторубузга, алардын ата-энелерине келаткан жылда ийгилик каалайбыз биз. Андан тышкары сен дагы эмне кылчу элең? Ыр жазчусуң, ырдап бересиңби? Угуп атабыз. Кыш келди апапак, айланаңды карачы, карды сен кармачы, рахат алып ырдачы. Жумушуңду коюп кой, өзүңдү сен байкачы. Айланаңа көз чапчы, кандай экен көрүнүш. Сон. Мен деген курт кумурскаларды айтып бербедим беле? Ооба. Ушул курт кумурскалар кышында кандай болушат экен, ушуну айтып берейин дегем. Сонун анда Бал арылар негизинде алардын өзүлөрдүн уюгунда болушат. Алар деген кыш келгенде бир жерге чогулуп болушат. Бир жерге терек болуп, бири-бирине жармашып болушат. Алардын бири-бирин жылытып коюшат. Кышта бүт кышта 10-20 килограмм балдан жешет. Алар деген бири-бирин жылытып, өзлөрү тапкан балдан жеп турушат. Алардын ханышасында жумушчуларчы аны да теректеп коюшат. Ал ханышасын жылытып турушат. Жана ал деген өзүнүн азыктарынан жеп турат. Негизинде ханышадан кышты чыдай өлүп калса, анда алар деген жаңы ханышаны тапканга шашылышпайт. Алар деген бир нече личинкаларга сүт беришет. Маточный молоко деп коюшат го. Ушуна жалаң ушул менен өстүрүп, алар чоң болгондо аларды күрөштүрүшөт. Күчү көп болса, ушунусу ханыша болуп эсептелинет. Аякта 3 роль бар. Биринчиси защитник арылар, экинчиси жумуш арылар, анан эң маанилүүсү бул деген ханыша ары. Кумурскачы? Кумурска? Чындап эмне кылат кумурскалар? Кумурскаларда уюгунун эң терең жерине казып коюшат. Билесиңерби эмнеге? Ал эң терең жерине алардан кышында ошакка түшүшөт. Аякта жердин асты жылуулукту берет аларга. Анан алар да арылардай болуп, бири-бирине жабышып болушат. Арылар менен кумурскалар жакын болушат. Алар деген туугандай эле, алыскы туугандайлардай эле болушат. Алар да өзлөрүнүн азыктары менен пайдаланышып жешет. Алар өзүнүн ханышасын деле жылытып, аны күчтүү азыктардан берип турушат. Ханышасы деген өсүп турушу керек да. Ооба. Күч алып турушу керек. Чымындан баштай берейин, Чымын негизи ал деген үйлөрдүн бурчтарына, чатырга, жер төлөөлөргө, кампаларга жашын болушат. Алар негизи кышка анча деле даярданышпайт. Салат жаппайбы кышка? Ой, алар деген көбүнчөсү үйлөрдүн бурчуна кирип кетишет. Аны ошоктан алардын жумурткалары менен жатышат. Алардын кыймылдашпайт, алардын уктап жатышат. Укташат, такыр кыймылдабайт. Алардын булчуңдары күчү жок калып отурат муздактыктан. Алардын жумурткасы 3 абалда болот. Биринчиси жумуртка абалы, экинчиси личинка абалы, үчүнчү курчакча абалы. Бирок баары эле уктап жатышпайт. Ийнелик кышка жетпей эле өлүп калат. Ал деген өзүнүн жумурткасын суга таштап, ал жумурткасы өсүп жайында кайра жаңы циклды баштай берет. Ушинтип улантып кете беришет. Эң аз жасаган курт кумурскалар бул деген көпөлөк. Ал 1-2 күн же болбосо 1-2 саат эле жашай алат. Өзүнүн 24 саатын ал деген башка жак учуп барып, жумуртка таштап өлүп калганга жетишет. Рахима, азыр эми сага экран аркылуу тапшырма берели. Дагы тыпылдап бизге сонун жооп бер, макулбу? Экрандан сага тапшырмалар анда
Грецияда жаңы жылды пияз менен тоошушат. Алар деген 31 декабрда түнчүндө алар деген пияз эшиктин оозуна пияз илишет. Билесиңерби эмнеге? Анткени пияз деген пиязды экиге бөлсөң өсө берет, тамырында бөлсөңөр өсө берет. Ошон үчүн Грецияда пияз деген өлүнбөс өсүмдүк болот. Багынбас өсүмдүк. Дания деген абдан тыкан өлкө да. Дания өзүнүн туугандарынан же досторунун үйүнө барарда алар деген идишак таштап кетишет, буюм таштап кетишет. Бирок көбүнчөсү идишакты. Алар деген аны жөнө таштап кетишпейт, сындырып таштап кетишет. Анткени эски буюмдарга жаман арбактар толуп кетишет деп ойлошот. Кытайда жаңы жыл мындай тоошушат. Кытайда алар деген бири-бирине туугандарына, балдарына конверт беришет. Ал конверттин ичинде эмне бар экенин билесиңерби? Жок. Ал конверттин ичинде акча бар. Алардан кызыл түстүү конвертти беришет. Алар деген бирок көбүнчөсү балдарга беришет конвертти. Билесиңерби эмнеге? Анткени алар чоңойгондо алар деген акчага аяр мамилени кылганга үйрөнсүн, алар бай болсун деген билдиришет. Билесиңерби эмнеге Кытай бүт кызыл турат? Көрүп атасыңарбы? Баары кызыл турат. Ооба. Анткени алар үчүн кызыл туз деген ийгиликтин түсү болот. Сонун. Бул өлкө негизи анча деле уяты жок да, бирок уяты бир аз болсо да жок да. Алардын өлкөсүндө алар деген жаңы жылда неметишет да, тарынып калган кишиге айтышат. Мен сага тарынып калгам, сен мени тарынып үйдүң деп. Эгерде тарыныч абдан чоң болсо, анда алар бүрөшүп ташташат. Жаңы жылды жакшы башка тарыныч жок өткөрүш үчүн. Мексика дүйнөнүн баарын кыдырат го, кыдырчы өлкө да. Мексикада жаңы жыл сары кийимчен, кызыл, бирок көбүнчө сары. Алар деген бош чемоданчан шарды 2-3 мүнөттө айланып келишет. Алардын оюнча бул деген эмки айларда көп өлкөлөргө саякаттап келелик деген ою бар. Чемодандарын алып алып шаар айланып чыгышат. Бразилияда билесиңерби, ал өлкөдөн ысык болот, ысык болот. Анткени аларда кар жааса да, алар деген жаңы жыл өткөрүшөт. Алар деген кечинде түнкү саат 12-де көлдүн жээгинде өткөрүшөт. Кар жаабайт да аякта, ошон үчүн көлдүн жээгинде. Алар деген көлдүн жээгинде толкун кармашат. Алардын аяка келип, толкун келет го, бир толкун келди, бир секирип туруп, бир тилек айтышат. Дагы бир жол келди, бир секирип туруп, дагы бир тилек айтышат. Алардын ушунча 7 тилек айтышат. Анан дагы алар деген 7 саны алар үчүн ийгиликтүү болот. Дагы аякта ёлкалар өспөйт да, момундай көрүп тургандайчы, ал өлкө ысык болот атпайбы? Ошон үчүн алар деген ёлканын ордуна картуз коздошот. Заматсың, баракелди, кол чаап койгулачы достор. Ушундай сонун кызга мен белек бербесем болбойт. Анда достор, бизди кол чаап сахнага узатыңыздар. Рахимага белегин тапшырайын анда. Жүрү. Биздин Аязат абызды чакыралы ортого. Аязата! Опа, бул белек рахмат Аязата, бул белек сага ыраазычылык айтабыз. Жаңы жылды жакшы тос, макулбу? Жаңы жыл менен Рахиманы кол чаап анда сахнанын аркасына узатабыз. Жаңы жыл менен Рахима үйгө салам айт, макулбу? Досторго, курбуларга салам айт. Урматтуу мандарин жеп аткан мен досум, көп мандаринди жей бербе, макулбу? Анан муздак сокту иче бербе, тамагың ооруп калат. Биз болсо сен мыктысың долбоорун улантабыз. Бизден эч жака алыстамай жок достор, кызыктын баарысы али алдыда. Достор, билесиңерби, кичинекей бөбөктөрдүн эмнеге деген, эмне үчүн деген суроолору балким келечектеги чоң ачылыштарга жол ачат. Өзү кызыккан суроолорго тажрыйба аркылуу жооп издеген
кичинекей досубуз Темирбеков Айкөл күтүп турган кезде ортого чакырабыз кана. Ассаламу алейкум. Монголиянын президенти келаткандай эле болуп атат го. Кандайсың досум, жакшысыңбы? Мен соң жакшыбы? Жакшы. Келчи, төргө өтчү. Ысык чай пай дайындай калайынбы? Үшүгөн жоксуңбу? Эт бет асып коеюн тияка. Иә, бир козун союп, шорпо бышырып. Токтун. Токсуңбу? Болду анда, мен да токмун анда. Сүйлөшөлү, э? Ошондо сен баягындай эле нарындан келтасыңбы, Кочкордон? Азыр каяктан келтасың? Качкардан. Нарынданбы, Кочкордонбу? Үйдөн. Үйдөн келдиң, э? Сен мурдакы видеоңду көрүп алалы, азыр биздин көрүүчүлөрүбүздүн эсине салып, андан кийин экөөбүз маегибизди улантабыз, э? Жарайбы? Кана анда. Ушундай күчтүү болуп каяктан келатасың? Кочкордон. Нарындан келаптырсың да. Кочкордон келаткам. Нарындан эмеспи? Нарында эмес. Нарын алысыракта. Нарын Кочкор жактабы же Кочкор нарын жактабы? Кочкор жакта. Нарын Кочкор жакта, э? Нарын Кочкорго киреби же Кочкор нарынга киреби? Кочкор нарынга кирет. Демек нарындан келаптырсың да. Жак. Мен дагы эле сени сүйөм. Мен азыр жаштыгымды асказоосун айланып жүрөм. Кете албай жүрөm. Мен сени келеттеп жүрөm. Айкөл, өзүңдү телевизордон көргөндө кандай сезимдер болот? Кубанам. Байкасам сен башыңан такыр баш кийим түшүрбөйт экенсиң, же калпак кийет экенсиң, же болбосо тумак кийет экенсиң. Чачыңан уяласыңбы? Негизи прическаң кандай? Жакшыбы? Охо. Анын үстүндө кыргыздын баатыр жигиттери ушундай тумак кийишкен да. Сен да баатыр жигит болосуңбу? Кандай баатыр болосуң сен? Манав. Бүгүн жаңы жыл майрам тосуп атабыз биз бул жакта. Не кылып бересиң мага? Не даярдап келдиң? Аяз ата жөнүндө айтып берем. Не айтып бересиң? Ушакпы же ырбы? Ыр айтып берем. Ыр айтып бересиңби? Ой азам. Аяз ата келиңиз, бизге белек бериңиз, белегиңиз жок болсо анда сачым келдиңиз. Сен ырың укмуш экен, э? Дагы барбы ушундай? Ушундайдан бирөө эле да. Мындайдан бирөө элеби? Мындайдан көп болуп кетсе да Аяз ата таарынып калат. Жаңы жыл майрамы сага эң көп эмнеси менен жагат? Кар ойногон менен, анан кийин болсо коноктор менен. Коноктор менен, э? Анан кийин достор менен ойногум келет. Аяз ата каякта жашайт деп ойлойсуң? Алыста олордо. Сен көрдүң беле Кочкордун тоосунан? Алыста олордо да. Аппа алыс. Ал Аяз ата эмес, ал Аяш атаң уй кайтарып жүргөн. Аяз ата. Аяз ата беле. Жаңы жыл күнү, түнү дароо тилектер орундалат десе, эмнени айтат элең сен? Эмне сурайт элең өзүңө? Сагыш болбосун деп. Ой азаматсың. Мен ойлоп аттым эле, BMW сурайт же оюнчук сурайт деп. Сен кыйын жигиткенсиң, э? Эмне үчүн андай деп айттың? Мякта сагыш болбосун деп да. Эң башкысы ошол, э? Тынч болсо баары жакшы болот, туурабы? Эски жылда сен эсиңде калган эмнелер болду? Сен мыктысың, долбооруна чыгыптырсың, планшет алыпсың. Дагы каяка бардың? Президент менен жолуккан. Президент менен жолуктуңбу? Каяктан жолуктуң? Мякта. Ушу жерденби? Ой азамат. Президент бул жакка келип текшерип жүргөндө сен да жүрдүңбү артында? Тармал Байкенин комнатасында. Тармал Байкенин бөлмөсүндө жолуктуңар президентке. Эмне мени чакырбай койдуңар? Мен да жолукпакмын да президентке. Мен таарындым силерге.
Силер мен Тармал Байкенге кошулсаң эле мени бөлүп таштайт турбайсыңбы? Мен сүйлөшпөйм сен менен. Келмексиз анда. Азыр Аязат ат менен мунун белегин бербеле огула. Тарындым мен. Эзиңиз саалаша аласыз. Мен тамашалаган жокмун, президентке мен да жолукмакмын да. Мен да чакырып койбойт белең анан, чалып койбойт белең мага. Тармал Байкең жагабы же мен жагамбы сага көбүрөөк? Менби? Тармал Байкең анча деле эмес, Сонун анда Айкөл, бүгүн жаңы жылдык берүүбүзгө сен жакшы бир номер даярдап келиптирсиң. Анда сени сахнага узаталы, биздин көрүүчүлөрүбүз, досторубуз, конокторубуз кол чаап койушсун анда. Кымбаттуу достор, жаңы жылдык берүүбүздө дагы бир досумду сүйүндүрүүгө даярмын. Темирбеков Айкөлгө биздин Аяз атабыз ортого чыгып, белегин тапшырып койсун. Кол чабуулар! Айкөл, бул белек сага, жаңы жылың кут болсун. Досторуңа, үй бүлөңө, туугандарыңа баарына бизден ысык-ысык салам айт. Макулбу? Макул. Биз Айкөл менен коштошобуз. Айкөл, жакшы бар, Аяз атанын аркасынан бассаң болот. Жаңы жылың менен. Мына ушундай бизге келген достор сахнадан кеткиси келбей атып, аран кетишет достор. Сиздер болсо экрандан эч жака кетпеңиздер. Биз Сен мыктысың долбоорунун жаңы жылдык чыгарылышын улантабыз достор. Кол чабуулар канакей! Дал ушул кезден сахнабызда Муса Баятовдун Сагынам деген чыгармасын сонун кылып, өзгөчө кылып аткарып, элди таң калтырган
азыркынын кичинекей жылдызы, келечектин чоң ырчысы Токтоналиев Гүлжигитти ортого чакырабыз. Тосуп алалы гана. Кандайсың досум? Жакшыбы баары? Аман эсен келип алдыңбы? Жакшы келип алдыңбы? Чекең эмне болгон? Өткөндө жакшы эле беле? Чыгып түшкөм. Индийский кинодогулардай болуп калыпсың го? Элдин баары эле мактап атабы сени, телевизордон көрдүк. Баягы Муса Баятовдун ырнырдаган бала сенсиңби деп атышабы? Анда кел, анда ошол видеону көрөлүк, анан кийин экөөбүз маегибизди улантабыз, Азаматсың. Ушул эфирге чыккандан кийин элдин баары чалып, бизге чейин чалып, сен аябай издешпеди? Кайда жүрдүң ошондо сен? Мен Семиктсынга келгенден бери Бакай Өмүралиев чакырып, өзүнүн белен берди. Мен мисалы биринчи жолу телевизорго чыкканда 216 маршруткаларга бекер түшүп калгам да. Менде ошондой өзгөрүүлөр болгон. Сендечи? Мен элде чакырып, тойлорго чакырып, ырдап кетти, тойлорго чакырып. Охо. Гонорарың көтөрүлүп, Сонун. Бир ырдап берип койбойсуң анда? Жашыл гүлө жайкалып айылда сонун түрүлөнткөн ак жебектей буралып балапандай тең өскөн басканы сан маралдай биздин алатонон кыздар-ай 15 май толуп жарыга тону жапкандай тан сөгүлүп жаркырап алтын нурун чачкандай кызыл бир тажыл элесиң биздин кыргый мүчө кыздар-ай Сен буюрса келечекте чоң сахналарда ырдап, чоң фестиваль конкурстарда ырдап ошо жерди багындыра турчу баласың да. А бирок келечек мына ушундай кичинекей сахналарда башталат. Сагынам деген ырды дагы бир ырдап койбойсуңбу анда? Сагынам гана сен айланып самадың гана местеп кадырың кайсылы гана көңүл өчүрүм жүрөктүң гана көйгөн Мен Муса Баятовтой болуп комуз чертип
Кыргыздын элине таанытайын. Кыргыздын элине таанымал киши болгум келет. Сагынан мурун бүт дүйнөгө тааныткым келет. Ой, азаматсың. Негизи эми бир аз да болсо эми кичинекей бир чөйрөгө сен мыктысың долбооруна чыгып бир аз таанылып калбадыңбы? Кандай экен негизи эле ушул атактуулуктун башталышы дегендей? Көчөлөргө чыксаң, балдар көрүп сүрөткө түшөт. Анда сени сахнага алып чыгалы дагы ырыңды коюп берели. Жалпы көрүүчүлөрүбүзгө жаңы жылдык ыр белек тартуулап кой. Даярсыңбы? Даярмын. Колду бер анда. Ой, азамат. Жүр сахнага өтө берсең болот. Азаматсың досым. Эми сен мени абдан кубанттың, көрүүчүлөрүбүздү кубанттың. Сени кубантканга кезек келди азыр. Айзатан ортого чакыралы дагы, белек берели. Сиздер болсо чарчабаңыздар, кол чаап тургула достор. Гүл жигитке белек тапшырабыз. Азаматсың, гүл жигит, бул белек Айзатанын атынан сага. Айзата менен кошо сени узатабыз. Жаңы жылың менен гүл жигит. Досторубузду, бардык досторубузга кол булгалап койчу. Жаңы жылыңар менен, жаңы жылды жакшы тос, макулбу? Үйгө салам айт. Биз болсо
достор, чарчабайбыз. Биз чарчай элекпиз. Биздин көңүлүбүз эми ачылып атат. Майрамдык маанайлар мыкты. Бизде майрам эми башталып атат, достор. Андыктан бизден эч жака алыстабаңыздар. Сен мыктысың мега долбоору жаңы жылдык чыгарылышты биз улантабыз. Бул сезондо кичинекей бөбөктөрдүн арасынан мен эң эсимде калган өзү кичинекей, бирок чоңдорго этиканы үйрөтөт. Этикет боюнча эксперт бүгүн жаңы жыл тууралуу дагы айтып берем деп турат. Сиздердин кол чаңыңыздар менен ортого Канатбекова Айлинаны тосуп алалы. Айлина, кандайсың? Кош келдиң. Кел бул жакка отур. Саламатсыңбы? Самат байке, жаңы жылыңыз менен, баарыңыздардын жаңы жылыңыздар менен. Ой, рахмат. Баарыбыз биригип сени да куттуктайбыз. Кирип келген жаңы жыл куттуу болсун. Сен өзүң кирип келатканда эле биздин студиябыз аябай шаңдуу болуп кетти. Негизи эле биздикилер кайсыл учурларда этиканы бузушат? Автобуста кетип баратканда кээ бир аялдар каат кырып үйлөрүндө балдарына чалып алып, өлө чаң кылып, чаң булуң кылып, деп сүйлөп кетишет. Жана чалып, итти байлап койдуңарбы? Анан не кылдыңар? Не тамак жедиңерби деп кыйкырып, автобустан. Демек, же тойго барганын айтып, демек ал нерсе автобустун ичинен бизде Кыргызстанда көп кайталат. Дагы көп жолу болуп атты. Мен аны көп жолу эле көргөм. Демек, урматтуу ата-энелер, урматтуу чоңдор, автобуска түшүп калсаңыздар, бирөөгө телефон чалганда, мен азыр түшкөндө чалам деп айтыңыздар. Болбосо, Айлинага окшогон кыздар сизди жаман көрүп калышы мүмкүн. Өзү жаңы жылдык атмосфера дегеле бул майрам сага эмнеси менен жагат? Анткени баардык биздин туугандарыбыз менен, жеңелерибиз, байкелерибиз болуп, биз чогулуп, энемдин үйүнө барып, ошол жактан чогуу отуруп, каткырып, күлүп, тамактарды чогуу жеп, анан бийлеп, ушундай белектерди бизге баарыбызга берип, көп белектер болот, ошону менен жагат. Айлина, сен досторуңа эмне тилек айтасың, айтып койсоң болот? Мынакей, бизди көрүп атышат баары. Тайнеме, таятама, энеме, алыс жактагы энемдерге, дагы эжемдерге, Ульзана эжеме, Нурбек жездеме, Сыймык тайкеме, Сабина жеңеме, ошо менин туугандарымдын, бөөктөрүмдүн баардыгына ысык салам. Отурган силердин баардыгыңарга ысык менен салам. Ой, сон. Жакшы, Айлина, сен буга чейин бизде катышкан, бизде көргөзгөн өнөрүң, ушул этикет тууралуу айтып бергенсиң. Кесип даярдап койдук, экрандан коюп берсин, анда сен экөөбүз көрүп алалы дагы, андан кийин маегибизди уланталы. Эгерде ошол автобусту күткөндөн кийинки автобус келгенде аны деген мынтыш керек. Аны алгач түшүрүп алыш керек. Анан энелерди, аталарды киргизип алып, кош бойлуу аялдарды, кичинекей балдарды киргизип алгандан анан өзүңүз киресиз. Кирерде туугандарыңарды көрүп калсаңар, же классташтарыңарды көрүп калсаңар, жакшысыңарбы деп, саламатсызбы деп эле айтып коюш керек. Анан көпкө созуп сүйлөшкөнгө болбойт. Телефон чалса, бир аз гана мен транспорттамын деп эле айтып коюш керек, же маанилүү болсо бир аз гана убакытка сүйлөшүш керек. Бирөө китеп окуп, газет окуп, эгерде телефон көрүп жаткан, аны окууга, көрүүгө аракет кылбаңыз. Бирөө телефон чукулап кетип баратса, анын WhatsApp-ын окуганга болбойбу, Болбойт. Сиздер транспортто кетип барсаңыз, сиз WhatsApp көрүп жатсаңыз, мени окуса болобу? Болбойт го, Болбой калат экен, Мына ушундай кызыктуу видеодон бир бөлүгүн көрдүк. Чындап эле, мен ошо сен айткандан кийин такыр бирөөнүн WhatsApp-ын окубай калдым. Мурда окуй берчимин да. Карап, не болду депчи.
Ардактуу достор, кымбаттуу көрүүчүлөр, Айлина Канатбекова азыр дал ушул сахнадан жаңы жылдык сонун чыгарманы аткарып берсин. Кабыл алалы. Асмандан ақар себелек, айлана ұқмыш керемет. Жан жырғап, жаңы жылды соқ, бұл күнгі не теңелек. Қубаныш күндер дайыма, жүректе тұрсын желелек. Ақ қарды жақсы көргендер, ақ сүйіп маға келелек. Келсін жаңа жыл, үргүлөр тынбай жаңысы. Майрамда, елі майрамда, көчөгө батпай ағылсын. Тілеген деме, бақтылуу болып жашайын. Келсін жаңа жыл, ақ қардан аяз жасайын. Көңілім қошқа айланып, көкөліп ұжат жанданып. Күткөнім жылда бір келет, бұйылда турап қамданып. Үргүлі достор көчөгө, бешикте біздің ай жарып. Жаңы жыл келді жаңырып, ақ тилде тілек айталып. Келсін жаңа жыл, үргүлөр тынбай жаңырсын. Майрамда, елі майрамда, көчөгө батпай ағылсын. Тілеген деме, бақтылуу болып жашайын. Келсін жаңа жыл, ақ қардан аяз жасайын. Келсін жаңа жыл, үргүлөр тынбай жаңырсын. Майрамда, елі майрамда, көчөгө батпай ағылсын. Тілеген деме, бақтылуу болып жашайын. Келсін жаңа жыл, ақ қардан аяз жасайын. Ақ қардан аяз жасайын. Айлина, жаңы жыл бул дастарконсуз болбойт, Сен экөөбүз эми кой кечкирип баратат. Дастаркон жаялы, анан конокторду күтөлү. Коноктор келгичекти, дастаркон жасаганча сен мага ушул дастаркон үстүндөгү этикет тууралуу айтып бересиң, макулбу? Жүрүк кеттик анда кой. Ягы бышып кетти, картошкалар эзилип кетип атат. Жүр, чыга бер бияка. Мыктысың! Кымбаттуу телекөрүүчү, албетте жаңы жылдык дастаркондун дагы, жер жемиштин дагы жегендин өзүнүн этикети бар экен. Ошол этикет тууралуу бизге Айлина азыр айтып берет. Айлина, эмнеден баштайбыз? Салат жегенден баштайлык. Биз деген бул вилканы биягы менен жешүүбүз керек да. Биягы кармабай, только бияг менен жешүүбүз керек. Анткени биягды кармасак оозубузда кир болот. Сен вилка менен жей бер, мен кол менен эле эме кылып чытайын, Этикетке жатпайт да. Курсак ачып атса эмне болот? Эми Нес курсак аябай ачканда этикетке карабай эле ура берсе болобу?
Жоқ. Ресторанда болбойт. Болбойт, э? Анан болса, вилка менен алып салабыз бияка. Өзүңүз жей алгандай эле салып бересиз. Көп салып алса болбойт, э? Ооба, бияктан андан бир аз мояктарны Саматбекке чыгарганы болбойт. Сенден да көбүрөөк салып алайынчы. Көбүрөөк. Мына. Саматбекке жетет сизге. Мага жетеби? Ооба, Мен ойлоп атам, жетпей калат окшойт деп атам. жетет сизге. На себя мындай. Өзүңө мындай, э? Мындай. Саматбекке мындай. Кана? Мындайынан жейсиз. Мындайынан? Мындайынан алгандан кийин муну оозубузга баткандай эле алабыз. Алгандан кийин Теңиз. Жакшы. Жакшы экен. Толе кармап атам бу? Ооба. Аябай сонун даамдуу болуптур, э? Охо, буюркы жаңы жыл сонун болсо да. Саматбекке? Шашпай Кетчү. Мен унутуп калган турбаймбы? Этикет жөнүндө сүйлөшүп атпадык белебиз. Кетчү. Үйдөн ушундай турбайсызбы? Ошентпей калам бүгүндөн баштап. Нез тамак жеп атканда сүйлөбөш керек да, туурабы? Ооба, этикетке жатпай калат. Ооба. Саматбекке, кантип ачыбайт мандаринди? Кандай арчыйт? Үйрөтөйүнбү? Мейли. Кана? Үйрөтчү. Койгондо мынтип коюп коесуз. Мындайынан, э? Мынтип коюп коебуз, э? Мынакей, тамак жеген, салат жеген этикетин бүттүк, үйрөндүк. Эми Фрукто. Жемиштер. Саматбекке бир тарелка керек да бизге азыр. Тарелка? Мынакей. Саматбекке ал эт балыктыкы да болмок беле. Балыктыкыбы? Ооба. Балык жок дештик болбойт го. Мына, Саматбекке, биринчи эмнеден баштайлык? Мандаринден баштайлы? Келиңиз. Мандаринди бирде алыңыз. Бычагыңызды алыңыз. Бычагыңызды алып, акыры кеспей мынтип кылыңыз. Саматбекке, баарын ачып алыңыз, э? Кандай кылайын? Көрсөтөм азыр сизге. Жарымын ачыш керек, э? Жок, мынтип эле коесуз. Бунусу мынтип ачып салбаңыз, э? Типа мынтип эле коюш керек. Саматбекке, эмне анын баарын кесип салдыңыз? Жок, мынтип. Мейли. Андан болсо мынтип колуңузга аласыз, мынтип карасаңыз, гүлдөй болуп, сону көрүнүп калат. Ооба. Андан болсо мандаринди кармаңыз. Кармап атам? Мандаринди кармап туруп, 1-2-3 жолу бураңыз. 1, 2, 3. Андан болсо алып көрүңүз. Саматбекке билдиңиз. Опа. Алып көрсөңүз, эмне болду? Гүл болуп калды. Андан болсо муну тарелкаңызга коюңуз. Мынтип аны тарелкаңызга коюп коесуз. Буну кармайсыз. Кармап, оозуңузга баарын салыңыз. Даам укмуш эмичи. Мынакей, демек. Эгерде дайнеги чыкса, анда буну алып, мынтип, дайнегин алып, мынтип коесуз. Билгизбей, э? Акырын, Банан жейбиз. Банан? Макул. Бананды момундай эле жул неметсе болбойбу? Болбойт да. Биз маймыл эмеспиз да, э? Ооба. Вилканы сейип туруп, анан мунусу менен мындайдан кесишибиз керек. Понял? Анан болсо учун кесиңиз. Шунакей. Мына караңыз, Саматбекке болуп атат. Карачы меникин дагы. Оп. Болуп атабы? Окшошуп атат. О. Алдыңызбы? Саматбекке эмне болду? Мындай неме кылайын деген да. Фокус көрсөтүп коеюн деген. Фокус болбойт банан менен. Болбойт, э? Эми сайгандан кийин бычак менен кесиңиз.
мына оозубузга баткандай эле. Аха. Эстиңизби? Эми болсо ошону алып туруп, сайып туруп жеңиз. Опа. Дана жаңы жылдын Анан оозуңузду жаап алып чайнайсызбы? Ошону чайнайсыз. Анан кайра жеңиз келсе, ошону сайып туруп жейсиз. Биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн, биз көп анчейин маани бере бербеген бул жашоодо көп нерселер бар. Алардын бириси этикет. Этикет тууралуу бизге Айлина сонун нерселерди көргөзүп берди. Бизге абдан керектүү, бүгүнкү майрамга актуалдуу нерсени дал ушул сахнадан сиздерге көргөзүп аткан кезибиз. Эми мага жакшы нерселерди көргөзгөндүгүң үчүн эми мен сага белек берейин. Айзат экөөбүз сонун белек даярдап койгом сага. Жүрү. Айлина, сен чындап мыктылардын мыктысысың. Сени жаңы жыл менен куттуктап, мен сага азыр белек берейин. Туруп тур. Мо белектердин арасынан берейинчи сага. Канатбекова Айлинага сен мыктысың долбоордун атынан ушундай сонун белектерди тапшырабыз. Жаңы жылың менен! Жаңы жыл жакшы жылдардан болсун, макулбу? Көрүшөбүз дагы. Ой, азаматсың! Силер да мага окшоп жемиштер жеп атасыңар, достор. Негизи Айлина айткан. Бир нерсе жеп атканда сүйлөш керек депчи. Бизде убакыт аз да. Ошон үчүн биз улантабыз. Дагы конокторубуз бар, азыр чакырам мен аларды. Биздин кийинки чыга турчу коногубуз сандарды жакшы көргөн, экономиканы семичкедей чаккан кичинекей экономист Турдубеков Алинурду ортого чакырабыз. Тосуп алалы чыган эмесе. Ассаламу алейкум, Алинур. Кандайсың, жакшысыңбы? Ден соолугуң жакшыбы? Жакшы жүрөсүңбү? Кел бул жакка, жакыныраак олтур. Ой, сонун. Өзүң кичинекей болсоң дагы ушунчалык сонун акылың менен сен мага жагасың абдан. Менчи? Мен да жаганбы сага? Мен немен? Чачыбыз окшош келем. Экөөбүздүн чачыбыз ооба? Дайыма окшош болуп калат. Аябай чоң болчу чачым түшүп калды кичине. Сен эмнеге чачың эртеле түшүп атабы анан? Жок, кичине кат. Биз үйүбүз алыс эле да. Биз кичине алыс чач текстеткенге барып келе да. Баркыса түшүп калды, анан кийин келип калдык. Анан кайра катырдыңар? Сонун, чач, экөөбүздүн чачыбыз аба абдан окшош. Тиштерибиз гана окшобойт да? Кичине акыры баштады десем. Мурунда көк эле окшо го. Ооба. Мурун демекчи, сен мурдагы видеоңду бир көрүп коелу. Анан кийин биз сөзүбүздү уланталы экөөбүз, Жарайбы? Кана эмесе анда. Достор менен биргеликте, көрүүчүлөр менен бирге экранга көңүл буралы. Кыргызстандын чөнтөгүнө акча кайдан келет? Штрафтардан келет, налогтордон келет. Жакшаңна байдап светофордон өтүп кетет го, кай тосулат билесиңби? Ооба. Сен штраф алгансыңбы? Көп жолу алгам, дайыма алам. Төлөйм. Чачып берет го ошондо. Андан түшкөн акчаны даран ал штраф кылып төрөйт. Мага усе төлөгөн ошо өкмөт. Сиз ошону карайт турбайсызбы, Кечкире штраф ала бергенсиң билесиңби? Ооба. Ошол акчаны мен ала алдым. Штраф кылып. Демек ошо штраф болгондо төлөбөй жүрө бербей төлөшүм керек экен да, сизге келип турат экен да. Анан мен мектеп салам, чол салам, чайтык салам. Сиз чол салып, анан ошентип жакшаңна бул ретирак кай досалат го, ошентип акчаларды төлөп турасыз мага дайыма. Демек мындан ары эми шакшаңдабай айдайын мен. Мага.
Сон. Чындап эле Айзат ага жолугуп калсаң, алдыңан чыгып калса, "О, балам, менден сура Алинур" десе, не сурайсың? Сок. Сок? Кичинекей Кичинекей? коробкадагы. Чоңураак белек сурачы дагы. Батпай калбайбы? Бир Батат, мен сага жардамдашам. Twix аны. Twix? Ооба. Sony PlayStation болбойбу? Аттан билбей калам да экономиканы ойноп. Ойноп унутуп калышың мүмкүнсүң, э? Жаңы жылда баарыбыз ырдайбыз, бийлейбиз. Сенде эмне бар? Жаңы жыл? Ооба. Кет. Чоң атам ырдаган. Сараткан жазган кут болсо, барыбызга тең жетсин. Жаңы үйлөнгөн субайларга жаңы жылым бакыт берсин, келсин жаңы жылым келсин, элге бакыт табай берсин, ару сезим туң сезип, ыйман ышат аба келсин. Вау, кандай соны. Алинур, келе мен сен экөөбүздү, сенин досторуң, бала бакчадагы, мектепте мугалимдер баары көрүп атышат. Куттуктасаң болот. Кыргыз жактын баардык жакты атамдардын ден соолугу жакшы болсун. Адамдардын. Анын экономика көп өнүксүн. Сырасы өнүгүп турсун. Бизнесмен болом, билесизби? Ооба, билем. Экономиканы билсем оңоюраак жашап калам да. Мен чоңойгондо бизнесмен болом да, ошо Америкада болом да бардык жакты. Алинур, эми сенин өнөрүңдү көрүш үчүн, талантыңды билиш үчүн биз болсо азыр экран аркылуу бир нече суроолор даярдап койдук, досум. Азыр экрандан чыгарат. Алинур, даярсыңбы? Биринчи сурообуз, криптовалюта деген эмне? Криптовалюта банкка, өкмөткө тез өч алтынча электронный акча, ал математикалык дата цифрлардан болот. Ал убакытты экономдойт, бирок телефондон эле акчаны которуп алып турса болот. Бул нечеге акча соголсо банк кызматкерлери жооп бербейт. Кийинки суроо. Капитал деген эмне? Капитал деген келечекке байтап келе турган байырык же каражат дейбиз. Мисалы, сизде акча бар болсо, аны чоң эле коюп койбой банкка берип койсоңуз болот. Анын капиталдын түрлөрү көп болот. Завод, фабрикалар, имарат, билимде капитал болот. Бир окуусу жакшы кесиптин ээси болсо, кийин анын байтасын алса, ал да капитал болот. Тендер деген эмне бул? Тендер деген мамлекеттин бюджетин экономдош үчүн интернетке жарыялайт. Мисалы, мектепке парталар керек болсо, мындай парта керек, сапаттуу жана арзан парта керек. Анан өзүнө бааны коет дагы, фирмаларды мамлекет өзү тамдай алат. Кийинки, экинчи дүйнөлүк согушта кыйрап калган Япония кантип экономикасы күчтүү мамлекет болуп кетти? Ал экинчи дүйнөлүк согуштан утулуп калгандан кийин баардык каражаттарды балдардын билимине сумсаган. Мисалы, бала бакчага, мектептерге билимди жакшы алса, экономика тез өнүгөт жана найты салуу, пайдалуу болот деп билген. Балдар кичинесинен жоопкерчиликтүү, ичке так, убакытка так деп ата-энелери үйлөтүшөт. Мамлекетке керектүү нерселерди жасайт. Ошого балдардын билимине айым маани берген. Америка жөнүндө суроо бергим келип атат да сагачы. Американы эң чоң кризистен ким алып чыкты эле? Франклин президент болгон, ал 1930 жылы болгон. Ал эртеринде жакшы көңүл берген, ал эртер банктарды кайра иштеткен, эртер жумуш менен камсыз кылган. Ал соң экономикалык кризисти алып чыккан. Анан мамлекетке сөнүнгө салып, кризистен чыгып кеткен. Алинур, анда сен экөөбүз сахнага чыгып Айзатадан белек алалы. Досторубуз болсо кол чаап койсун. Жүрү.
Алинур, сен ушундай акылдуу, билимдүү бала болгондугуң үчүн сага Аяз атаны ортого чакырып туруп, белегиңди тапшырайын. Кана эмесе, кол чаап туралы достор. Жаңы жыл менен куттуктайбыз. Ошондой эле ушул белек сага. Кармайбыз бул белекти. Аяз атага эмне дешибиз керек? Аллах разы болсун. Алла разы болсун. Чоң рахмат сизге. Кол чаап, Алинурду узаталы. Азаматсың. Жер танысаң, эл таныйсың дейт. Жер жүзү алардын алаканында, колунан карта менен глобус түшпөгөн кичинекей географтар Усенов Али, Усенов Дастанды ортого чакырабыз. Тосуп алалы гана. Ассаламу алейкум досторум, кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Ден соолук жакшыбы? Хош келдиң. Ассаламу алейкум. Жакшы жүрөсүңбү? Ден соолугуң жакшыбы? Ой, азаматтар. Кимгер Али, кимгер Дастан элеңер? Усенов Али, Усенов Дастан. Аха, Али, Дастан. Ой, жакшы. Кандай жүрөсүңөр? Жакшы. Жаңы жылдык маанай кандай? Жакшы. Жаңы жылдык маанай көрүнбөйт го силерден. Кана кичине билеп мындай. Кана? Билеп берейин? Кана? Дастан, баягы бийиңди. Баягы? Опа, мына майрамга окшошуп атат, караңларчы. Охо, бул не бий? Чабак бий экен, Канча сомго сатасың мага? Арзан деле сат. Канчага? 200 200? 200 кымбат. Негизи 180ден болот атасыз мындай бийлер. 180 сатам. 180геби? Болду, сенден 180ге алам, мен өзүм 200ден сатам, болобу? Али, Дастан, жакшы экен. Дастандын маанайы жакшы экен жаңы жылга. Али, сеники кандай? Меники да жакшы. Жакшыбы? Жакшы. Сонунбу? Өзү негизи жаңы жыл кандай майрам? Майрам жакшы, ма жагат. Эмнеси менен жагат? Ал жаңы жыл белектерди берет. Ана Аяз ата келет. Эшик айлана аппак кар болот, Дастан, эмне жаңылык болуп атат сенде? Жеке жашооңдо. Өткөндө келгенде сүйгөн кызың бар болчу, Жүрөбү ошо жакшы эле? Ия. Али, сенде кандай? Мен белекпи? Жок. Сүйгөнүң жакшы эле жүрөбү? Жакшы. Ой, бул бийиңе көз тийип кетет. Негизи жаңы жылдачы, баягы силер дүйнө жүзүнүн баарын билесиңер да, картаны билесиңер. Дүйнөнүн кайсы жерине баргыңар келет саякатка жаңы жылда? Мен жаңы жылда Америка баргым келет. Америкага? Эмне себептен? Ошон үчүн Америка коз. Дисней бар, Дастан, сенчи? Мен Бишкекке баргым келет. Бишкекке? Анда сенин кыялың тезирээк Мен аткарылат. эле Америкага барам. Сен да бирок Сизге жаңы сатап берем. Америкадан мага саат алып келесиңби? Колду берчи. Мына телевизорго тартып да түстү, видео фиксация бар. Жаңы жылдык балатыны кооздоо негизи каяктан чыккан? Жаңы жылдык бааты Германияда чыккан. Кандай болуп чыккан? Жаңы жылдык баатын үйгө кой салт Германияда пайда болду деп айтып, анан кийин бүт дүйнөгө тараган. Жана жардыргычтарчы? Фейерверктер. Салютпу? Жаркыран кош көрүш Антар Кабдан байыркы жана мекени Кытай J12 чыкымына пайда болгон бамбуктун саган отко кыры чыкканда ошону тарыстен үнмөй жарган кийин бороктой тапкан кагаз түтүктөрү салып жарылган. Европада 10 чыкымына Марко Поло аркылуу келген алгач Италияда өнүгө баштаганда Кийин дүйнө жүзүнө тарап кеткен экен да. Ырык берейин? Ия. Ыр? Мейли, айтып берчи. Кандай ыр? Айылдап баккаптаптыр, жаңы жыл келген турбайбы, алып келип белекти, Аяз ата берет турбайбы. Кат жазам Аяз атама, калкын үчүн суранам, кайрга болбосун, күлкү чага ит болсун. Вау! Сен Дастан күчтүү экенсиң, Чындап, көбү мындай ырларды билбейт.
Сен өзү канча жашта элең? 5. 5, 5 жашта болуп ушунун баарын билип алдыңбы сен? О, күчтүү экенсиң. Ана күчүн көргөзчү. Вау, укмуш экенсиң, Карагылачы достор, бизге конокко укмуш бийлеген, укмуш ырларды айткан жана күчү көп Дастан деген жигит келип отурат. Мына көрүп аткан биздин көрүүчүлөргө жакындарыңарды жаңы жыл менен куттуктап койгулачы. Кыргыз элди, Кыргызстанды келгиле. Калтырек айтпасам Я, болот ушу калып элек. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн мен бардык балдар жана Кыргызстан элин келе жаткан жаңы жыл менен куттуктайм. Жаңы жыл ар бир бүлөгө тынчтык, ар бир бүлөгө бакыт алып келсин. Чоң ата, чоң энери ден соолугу чың болсун. Балдар көп күлүп, көп ойноп, жаңы жылда жаңы максаттарына жетсин. Кыргызстаным гүлдөй берсин. Аспаныбыз тунук болсун. Бардыгыңыздарга жаңы жылыңыздар кут болсун. Бактуу болуңуздар. Ой, азамат. Дастан, салам айтам деп аткансың, Кана? Мен Бишкекте Айжаркын эжекем бар. Айжаркын эжекем. Салам айтам. Айжаркын эжекесине ысык салам Дастандан жана Мен салам айтсам болобу? Болот. Таятам айтам. Анан Элзира эжеме айтам. Элзира эжем кызы эле чоңоюп калды да Элзира эжеме айтам. Анан Айжаркын эжекеме. Достор, жигиттер, силердин мурдагы келген эфирдеги видеолор бар. Биз кызыктуу жерин даярдап койдук. Ооба, ушундай бийлеген дагы видео. Көрөлү, анан кийин улантабыз, макулбу? Экранды карайлы. Мындай экөөңөрдүн сүйгөн кыздарыңар барбы? Бүгүнкү бар айтайын. Айтсаң. Bu seninkini aytsal, sen de aytsalçı. Meniki жок. Бар. Gel ayt, gel. Жок. Anaqa kim? Бұл вообще үйчө. Бұл статуя христианский купитель Курговаду тоосунда жайгашкан ал бразилиан символ. Дастан, канча метр? 38 метр. Дастан, sen нени көрсөтүп атасың мынтип? Ал статуя христианский купитель. Чоң, 38 метр. 38 мен айта берейин. Аяктык Пелеч футбол тарыхында 5 жолу чемпион утуганда, ушу үчөөсүнчү Пеле уткан. О. Эми да бар, Дастан, айт. Аяктын эң дамдуу. Кандай сонун видео болгон экен, Азыр бир кутучаны алып келем дагы, ортого коем. Ичинен мен силерге суроолорду алып чыгып, окуп берем, макулбу? Силер болсо мага тез-тезден жооп беришиңер керек. Даярсыңарбы? Даярбыз. Даяр. Анда кутучаны берип койгула. Дүйнөдөгү эң суук жерлер кайсы? Эң суук Арктида. Гренландия. Али улантып кетеби? Ал эми өлкөлөрдүн эң суук деп Гренландия эсептелет. -40 градус суук болот. Анын 80%-ы муздап турат. Муздун калыңдыгы 3 километрге жетет да. Түндүк жарыктары ошол жерде. Анын орусчасы Северная Осиания. Ал жерде жоо аз болгондуктан алар ит чана менен жүрүшөт. Баракелди. Санта-Клаустун мекени кайсыл жер? Биз билген кызыл кийимче мүйүздүү бугугар чейилген чана менен учкан Санта-Клаус АКШ Нью-Йоркто 19-кылымда пайда болгон. Финляндия, Лапуания аймагы Санта-Клаустун расмий мекени деп эсептелет. Ал жака дүйнөнүн ар кайсы бурчунамалар катышат. Санта-Клаус каяктан жаралды эле? Ага, Америка. Гренландия аралында элдер жашайбы? Гренландияда жашайт да, болжол менен 57.000 киши жашайт. Суукка чыдамдуу жаныбарлар кайсыл? Морж, Дастан, каякта жашайт? Морж Арктида, анын тиши 1 метр узун. Чогуу жүрүшөт. Алар сүзөт, чогуу жүрүшөт дайыма. Кийинки суроо? Ак аюу. Ак аюу дагы суук жакка чыдамдуу, Аляска каякта жайгашкан?
Аляска Тудук Америкада, Канадада океан жакын жерине жайгашкан да. Түндүк Муз океанга жакын, Ой, жигиттер, сонун силер мени бүгүн дагы абдан таң калтырып атасыңар. Мен дагы силерди таң калтырууга даярмын, анткени жаңы жылдык, майрамдык сонун белектерди даярдап койгом. Сахнага чыгалы, экөөңөргө тапшырып берейин. Жүргүлө достор. Жүргүлө. Ой, азаматтар. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have... Мына ушундай кызыктын бардыгысын мага айтып берген бүгүн бизде конокто болгон Усенов Али жана Усенов Дастан болду. Биз болсо Аяз атаны ортого чакыралы дагы силерге белек тапшырып коелу. Жаңы жылыңар менен колдон кол бериңер. Ой азаматтар, мынакей. Бул жаңы жылдык белек Али, Дастан, кармайбыз. Жаңы жылыңар менен достор, ыраазысыңарбы? Баары жакшы, жаңы жылды сонун тосолу, ойдогудай тосолу. Биз болсо эки чоң коногумду жакшылап, кол чаап узатабыз. Бул жакка бара беребиз. Кымбаттуу досум, кирип келген жаңы жылда сен сөзсүз ийгиликтерге жетесиң. Сен баарынан мыктысың, сен баарынан айырмаланып турасыңар. Ошондой эле алардын ата-энелери ар бириңиздерге
Кирип келген жаңы жылыбыз бакыт алып келсин, тынчтык алып келсин, ыйман алып келсин. Эли жерибизде тынччылык болсун, Кыргызстаныбыз гүлдөй берсин, өсө берсин. Ар бир бактылуу баланын шыңгыр күлкүсү ар бир үйдө жаңыра берсин. Бул Самат Эркинбеков, сен мыктысың долбоорун жыйынтыктайбыз. Жаңы жылыңыздар менен саламатта калыңыздар.